жыл биздин Ош шаардык клиникалык ооруканасы үчүн өтө ийгиликтүү жылдардан болду десем адашпаймын. Мына 2019 негизги биздин ийгиликтердин бирөөсү бул мына 2000 Кытай мамлекет жагынан грант эсебинен курулган проекттин баасы 25 миллион 800 миң доллар турган жаңы биз имараттуу болдук. Ошол имаратка мына 22 апрелде президентибиз Сооронбай Шариповичтин өзүнүн катышуусунда ачылуу аземи болуп өттү. Ушул оорукананын иши мына 22 апрелден башталды. Бул жерде биз негизинен айтканда ушул ооруканада азыр жасалган иштерди айта турган болсок, ушул эле ооруканада быйыл 2019 жылында биз жаңы бөлүмдөр ачылды. Эндокринология бөлүмүн ачтык. Бул мына биздин шаардык оорукана, Ош шаарынын эли үчүн, ошондой түштүк эл үчүн өтө бир чоң жетишкендер биз деп эсептейм. Себеби эндокринология бөлүмү бул илгери жок болуп турган, ошого байланыштуу эндокринология бөлүмүгө мына сахарный диабет деген ооруларыбыз бар. Ар кандай эндокринологиялык оорулар жылдан жылга өсүп атканына байланыштуу биздин элдерге кыйынчылыктар жаратып аткан. Ошого байланыштуу эндокринология бөлүмүнүн ачылышы мына 25 көйкөгө ачтык. Ушул эң жакшы бир жетишкендер биребиз деп ойлойм. И ошол учурда мына биз шаардык ооруканада дагы айтып кете турган болсок, мына электрондук мына президенттин жарлыгынын негизинде мына 2019 жылда электрондук саламаттык сактоо системасы өзү бизде кирген. Мына жаңы ооруканада ушул толугу менен өткөрдүк. Бүт электрондук саламаттык система боюнча бүт баары азыр ушул системада иштеп атабыз. Бул дагы бир айтып кете турган нерсе, мына биз 2019 жылы мына биздин балдар жугуштуу оорулар стационарыбыз бар. Балдар жугуштуу өтө ремонтко муктаж болуп турган. Ошол балдар жугуштуу оорулар стационарынын ремонт иштерин баштап азыр күндө уланып атат. Каражат жетишпеген кичине азыр согундап калды. Бирок мына быйыл ушуну аягына жеткизебиз деген ойдобуз. Ошол ал жерде 180 койкалык ооруканабыз бар, балдар жугуштуу оорулар стационары. Ал ооруканабыз түштүк аймагындагы бизден бир жапада жалгыз ушу балдардын жугуштуу оорулар менен иштеген оорукана болуп эсептелинет. Ошого байланыштуу ушул оорукананын бүт инфраструктураларын оңдош боюнча дагы мына быйыл иштерди аткарып атабыз. Ушул буюрса бүтөт ушул иштер боюнча. Эндокринология бөлүмү 2019 жылдын май айында 25 койкага ылайыкташтырып ачылган. 25 койкада азыр толугу менен иштеп атат. Бейтаптар кезек менен келип дарыланып атышат. Май айынан бери ушул күнгө чейин 574 бейтаптар дарыланып чыкты. Операционный 3 корпуса бар. Бұл жақта травматологический, нейрохирургический, бұл жақта хирургический, лапароскопия аппараттар бар. Эми видео ошол жагында жасалды. Ал операция жүргөн бир албай ошол урологический операция жүрөт. Ошол жерде фондо элге жардам бардык операция жасалат. Условия өзүңөр көрсөтсөк жакшы бажы. Операция жүрүшүн ушул жерден байкап турабыз. Кайсы эмне керек, кайсы күнү кандай операция болду, эмне мына камерада запись болот. Баары азыр санарип жыл деп белгиленди. Ушул азыр полный көрүнүп турат. Азыр травматологдор операция жасады. Любой кайсы операциянын күнүн керек болсо көрсөтүп, мисалы үчүн адамдар көп ишенбей калат да. Кандай операция жасалды десе, биз көрсөтүп беребиз.
бейтаптар на полный послеоперационный тяжелый больной үшін жайлы. Ошоға байланышты бұл жерден келіп туғандары көріп шығып кетеді. Азыр көріп тастар полный послеоперационный больной. Азыр өзіне келіп ойғатып жақсылап құтылышады. Ушул жылда да азыр бизде Кытай элинен дагы 5 миллион долларлык 14 позициядагы аппараттарыбыз келип атат. Бул деген жаңы акыркы үлгүдөгү ангиограф, акыркы үлгүдөгү компьютерный томограф, акыркы үлгүдөгү магнитный резонанс томографтар келишин күтүп атабыз. Ошолор келсе, мына биздин оорукана мына түштүк аймагындагы негизги мына дарылоочу диагностикалык өзүнчө бир борбор болуп калат десем да адашпаймын. Ушуну азыр акырында даярданып атабыз азыр. 2019 жылы бизге 51 000 адам жатып кетти, жатып дарыланышып, сапаттуу дарыланышып чыгышты. 2019 жылы биздин ооруканабызда төрөт стационарыбыз бар, шаардык төрөт стационары 185 койкадан турган төрөт стационарыбыз бар. Төрөт стационарда 2019 жылы 11 000 бала төрөлдү. 11 000 бала төрөлүп чыгышты. И ошондой эле биз ал боюнча өтө көп иштерди аткарып атабыз. 2019 жылы төрөт стационарынын өзүнө эле 10 миллион сомдук жаңы заманбап үлгүдөгү аппараттарды алдык. Бул дагы болсо ошо энени жана баланы өмүрүн сактоодогу, ден соолугун чыңдоодогу дагы биздин негизги биздин милдеттерибиз болуп эсептелет эле. Ушуларды аткардык. Ошондой эле 2019 жылда бизде мына энелердин өлүмү катталган жок, Кудай буйрса. Себеби бул өтө бир чоң көрсөткүч. Себеби биздин ошо түштүк аймагы боюнча дагы бизде негизги келе турган шаардык перинаталдык борбор болуп эсептелинет. Биздин Ош шаардык клиникалык ооруканасында бүгүнкү күндө 277 дарыгер эмгектенет. Ушул күндө алардын ичинен 55 жогорку даражадагы дарыгерлер болуп эсептелинет. 19 биринчи даражадагы дарыгерлер и 22 экинчи даражадагы дарыгерлер болуп эсептелинет. 6 илимдин доктору жана 12 илимдин кандидаттары эмгектенишет биздин ооруканада. Ошондой эле Ош шаардык клиникалык ооруканасы бул Ош мамлекеттик университетинин медицина факультетинин да клиникалык базасы болуп эсептелинет. Бизде күнү түнү биз кызмат өткөзөбүз. Күн 24 сааттын ар биринде келип кетишет. Клиникалык ооруканасы өзүңүздөргө маалым болгондой Ош шаарынын жана Ош шаарына жакын жайгашкан райондордун калкын тейлейт. Жылына орточо эсеп менен 45 миңден 50 миңге чейин жакын оорулар биздин ооруканада дарыланышат. Биздин оорукана негизинен 3 өз алдынча структуралардан турат. Бул биздин шаардык ооруканабыз. 416 койка эсептелген орындыктар. 481 былтырдан баштап да кошулду. 481 орындык болуп эсептелет. Андан кийин төрөт стационары бул Төлөкөн кичи районуна баратан жолго жайгашкан. 185 орунду жана балдардын жугуштуу оорулар стационары. Ал ооруканабыз 180 орунду. Жалпысынан шаардык клиникалык ооруканасында 27 чукул бөлүм иш алып барат. Негизги Ош шаардык клиникалык ооруканасында жайгашкан бул бөлүмдөр бул хирургия 1-2, терапия 1-2 бөлүмү, урология, лор, көз оорулар бөлүмү, нейротравма бөлүмү, неврология, ортопедия, кардиология жана былтыр жаңыдан ачылган эндокринология бөлүмдөрү иш алып барат. Ал эми төрөт стационарында дагы өз алдынча иш алып барат бөлүм бар. Бул төрөт бөлүмү, кош бойлуулардын патологиясы бөлүмү, жаңы төрөлгөн ымыркайлардын патологиясы бөлүмү, жаңы төрөлгөн ымыркайлардын реанимация бөлүмү жана чоңдорго ылайыкталган реанимация бөлүмдөрү бар. Ал эми балдардын жугуштуу оорулар стационарына дагы ал жерде 6 бөлүмүбүз өз алдынча иш алып барат. Негизги багытталганы ошол
инфекцияга кабылган 14 жашка чейинки балдардын баарын кабыл алып ушул жерде дарылоо жүргүзүлөт. Эми төрөт стационары баарыңыздар эле билесиздер. Ал жерде төрөткө жана төрөткө чейинки төрөт жана төрөттөн кийинки убакыттагы ар кандай кабылдоолор же болбосо төрөттүн өзү ошол аялдар тейлинет. Андан кийинки ошол эле биринчи корпустун биринчи кабатына жайгашкан урология бөлүмү. Урология бөлүмү бул бөйрөктүн сидик чыгаруучу жолдор менен байланышкан оорулуулардын баарын тейлеп дарылай турган бөлүм. Негизинен ал жерде хирургиялык иш-чаралар жүргүлөт. Өз алдынча ошол 3-кабатта жайгашкан реанимация бөлүмү бар. Реанимация бөлүмү бул жандандыруу жана интенсивдүү дарылоо бөлүмү болуп эсептелет. Ал жерге оорулуулардын оор акыбалдагылары ошол бөлүм аркылуу тейлинет. Ошол эле бөлүмдүн, ошол эле корпусубуздун оң жагында операциялык обочобуз бар. Ал обочо 5 операциялык каанадан турат. Ушул автолек ооруканасында хирургиялык тармактагы оорулуулардын бардыгы ошол операциялык обочо аркылуу өтөт. Операциялар ошол жерде болот. Кошуп айтып кетүүчү нерсе, бул оорукана боюнча жылына 8.000-ден 9.500 чейинки операциялар болот. Экинчи корпусубузда жайгашкан бөлүмдөр боюнча айта кетсем, ал жерде биринчи кабатында нейротравма бөлүмү жайгашкан, ал 45 орундуу. Андан кийинки травматология бөлүмү, ал 40 орундуу. Үчүнчү кабатта биринчи хирургия бөлүмү жайгашкан. Биринчи хирургия бөлүмү бул ич көңдөйү менен байланышкан хирургиялык патологиялардын бардыгын дарылап, хирургиялык жол менен дарылоочу бөлүм болуп эсептелет. Андан кийинки корпуска өтө турган болсок, бул биз турган жетекчилик корпусу деп коет, бирок биринчи кабатында биз неврология бөлүмүн жайгаштырдык. 14 позициядагы аппараттар каралган. Негизгилерин айта турган болсок, бул МРТ жана КТ аппараты. Жана ошондой эле шаарда мамлекеттик ооруканаларда, областтык ооруканада коюлган, башка ооруканаларда азырынча жок, ангиограф аппараты. Ангиограф аппараты МРТ, КТ ал биргеликте иштесе, ангиограф аппаратын тынымсыз иштетүүгө болот. Ангиограф аппараты бул заманбап аппараттардын бири болуп эсептелет. Ал кан тамыр аркылуу майда түтүкчөлөр менен жүрөк ооруларынын, баш мээни кан тамыр ооруларынын дарылоого жана алдын алууга жардам бере турган аппараттардын бири да.